Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү чемпион Кения Sunset чайы. Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар, эфирде Алтын шеф. Кээ бир улуттарда саламатсыңбы деген сөздү буквально которсо, курсагың токпу деп которулат экен. Ошол себептен Эркиш, курсак токпу? Саламатсызбы деген курсагым ток дегенди билдирет экен. Саламатсыздарбы? Ооба. Жакшы, куш келипсиң биздин студияга. Кош болдук, рахмат чоң. Рахмат келгениңе убактап. Азыр эми тамак жесеңиз, биздин студияда башка жумуш жок. Ооба. Эфир башталганга чейин 6 жумуртканы 5 кылып койдум эле, ачка болгон. Мен ошон үчүн курсагым ток эле кечирип коюңуздар. Мейли, аш болсун. Ооба. Аш болсун. Азыр мына жөн эле курук жумуртканы жебестен, могу бардык бадыраң, садыраң, колбасасы немелерди барысын аралаштырсак, андан да даамдуураак болот, азыр көрөсүң өзүң. Бул эмне деген оокатты кылган турабыз? Бул азыр ветчина кошулган салат. Келин көз мелдешели. Ким корос ким тоо, Урчу. Ушундай да кыйтыр болосуңбу? Түз урда. Кана. Мына болду. Дагы бир жолу. Мен мунун сырын билем, Алтынбек. Мына катуу кармаш керек да. Өзүм катуу кармасам муну. Сен демек сен күчтүү турбайсың, мындай оңой эмес да. Мына болду. Эми онусун ал. Утканга чейин. Атайын утулуп койдум, Алтынбек. Баягы Тый. сиздин болгонуңуз түшүп калбасын деп. Муну ачыйлык, эми. Арчыбыз. Ошо. Рахмат студияңыздарга чакырганыңыз. Эфирден көрүп эле бир карасам Рыскел Досмонкулов жүрөт, бир карасам Адил Гайипов жүрөт иш кылып. Алтынбекке болгон достордун баарын чакырып, анан кесиптештерин өттүр деп. Ушул жерден билинип калды да, калп айткан. Адил бир да жолу келе элек. Адил жүрдү эле ушул жерде. Ал орусчасында жүргөн. Ооба. Жакшы жумуртканы тез тазалайт экенсиң. Мен тамак жасайсың деген? Жок, чын айтайын, үйдө тамак жазабайм. Тамак жазаганды билбейм. Себеби деген мен бул эфирге киргенге чейин сизге айтып берип атпадым билем. Мен 10 жаш кезимде ата-энем мени жана балдар интернатына берип коюптур. Зээндүү балдар үчүн деп дароо белгилеп кетейинчи. Анан интернатта өскөндүн, чоңойгондун, андан кийин студент болуп келгенде баягы жатаканада жатканыңдын бир жаман кесепети, терс кесепети, сен тамак жазаганды билбей калат экенсиң. Себеби ал жакта баарын өкмөттүн тамагын жей берип, өкмөттүн тамагын жей берип, сен үчүн ашпозчулар жазайт. Сен керек болсо картошка ачыганды билбей каласың да. Ошону эске алып өзгөрүү киргизиш керек экен, себеби мындай сырт ошо бир интернатта иштеген бир дос балдар бар. Алар айтат, биз бир нерсени байкап калдык, интернатты бүтүргөн балдар эгер үйгө барып келип жүрбөгөн балдар болсо, чай койгонду билбейт. Жолдон кантип өтүш керек, аны да билбей калат экен. Жок, баягы таптакыр шаарга чыкпаган балдар бар го. Чыга албай калган. Анан жолду кантип өтүш керек. Ушуга чейин биз көнүмүш нерселерди билбей калышат экен, биз көнүп калган. Жок, интернаттын бир жакшы жери бар. Балдар өтө бышык болот. Өтө бышык болот. Өздөрүн багып кетишет. Мисалы үчүн мен 2005-жылы студент болуп келгенде өлө турбайбы? Жок, ал интернаттан эмес, ал табигый гендер. О, ген, 2005-жылы Алтынбек, мен студент болуп келгеним, абитуриент болуп келгеним эч эсимден чыкпайт. Бишкекке келип, анан өзүм документтеримди көтөрүп алып, өзүм университетке чуркап жүрөм, тапшырам депчи. Анан карасам, мага окшогон балдардын баары ата-энесине ишти болуп жүрөт десеңиз, бирөө апасын, бирөө атасын колун кармап, көзүмө аябай өөнү учурады эле да, ушугант болсун эми, өзү абитуриент болуп ата-энесине ичтип жүрөт. Анан кийин ойлосом, байкуштар чын эле шаарга биринчи жолу келип атышса. Анан алыс жактан борбордо. Ооба да, анан чын эле ата-энеси менен келет экен да. Кайсы факультетке тапшырдың? Анан мен Алтынбекке башынан эле билгем, мен журфакка тапшырарымды. Мен мектепте окуп жүргөндө эле анда аз сүйлөгөн балдар ушун журфакка тапшырышат өзүнчө. Мен мектепте окуп жүргөндө эле 4 эң мыкты мен жакшы көргөн алып баруучулар чыкты эле. Биринчиси Ургант, экинчиси Малахов. Ургант жакында эле чыккан балдардан го. Жок, Алтынбек, сиздин жашыңыздан караганда Познерде эле кечирүүнү чыккан. Мен жашыма тийишпесең башым ооруйт, бирок Ургант, биринчиси, экинчиси Малахов, үчүнчүсү Галкин, төртүнчүсү Алтын Камчиев. Ушул 4 кишини көрүп, мен алып баруучу болгум келген. Оңдоп кеттиң, Ооба. Муну негизи жумуртканын кабыктарын жанагы өсүп аткан гүлгө салып койсо да жакшы дейт, Ошондо экенби? Мен биологиядан 2 алып бүтүргөн мектепте. Салып койсо, кандай таасир берет экен?
жакшы болот экен иши кылып. Илгери билесизби, апаларыбыз айтчу, шыпыргын монун четеме тикесинен коюп койбо депчи. Мен кызыкчумун да, апа, эмнеге болбойт десем, иши кылып болбойт, жаман болот деп койчу. Жинме тийбе. Жинме тийбе. Башымды оорутпа. Жаман болот дедим, жаман болот. Кечинде тырмагыңды алба. Апам эмнеге болбойт дедим. Мен ошол нерселердин дагы эле түшүндүрмөсүн билбейм да. Ансыгандай бул жумуртканыкында эле. Бардыгыбыздын башыбыздан өткөндө. Жаман дедимби? Жаман. Эмне кылайын? Муну ачайынбы? Кааласаң арчы, каалабасаң сүйлөп турсаң деле жакшы болот. Кой, байкесин иштетип коюп туруп алганда туура эмес да. Үйрөнүп атасың да. Ооба да. Сен кече Twitterде жазган бир сөзүң мага аябай жакты. Эмне деп? Эки кап гречкасы бар, эркек. Менин Twitterде жазганымды эфирге айтпаңыз. Мен Жок, тамаша, мага өзгөчө жакты да. Эки кап гречкасы бар эркек турмуш куруш үчүн аял издейт деп жаздыңбы? Турмуш куруш үчүн дарат кагазы бар аял иштейт. Ушу дарат кагаз тим эле проблема болуп жазып атышат. Ошону айтам да. Кагаз жоголуп кетсе эле турмуш токтоп кала турасың. Мен андай кагазды кийин эле чоңойгондо эле көргөм. Биз гез журналдарды эле жакшы эле окуйт элек деп кой. Тамак жазып аткан жерден Окуйт элек деп окуйт элек, ооба. Жакшы окуйт элек, гезиттер жакшы окуйт элек. Биз Пионерская правда деген гезит бар эле, ушул гезитти аябай жакшы окуйт элек. Бирок Алтынбек байкайсызбы? Сен ал гезитке элешпей калдың да? Жок. Пионерская правда. Мен 88-жылы төрөлгөм да. 88-жылы төрөлсөм, болбой октябрёнокто болбой калдым. Ооба. 93-жылы пионер жок болду, октябрятта жок болду, баарысы жок болду. Мен комсомолго өтөйүн деп атканда токтоп калды да. Ушундай үмүттөнүп аттым эле, мына эми жаңы бир эмеге. Ошондо комсомолго 42 жашында алышчы. Ооба. Мен өлөр эчки таягына сүйкөнөт болуп, Алтынбек койчун таягына сүйкөнөт болуп, Алтынбек ушул иш берем. Эмне кылайын эми? Азыр муну кесебиз экөөбүз. Жалгыз өзүңүзгө алып алсаңыз мен сабиз турганды билесиңби? Билем. Азыр мен сага турган оңой болсун деп даярдап берейин. Мындай узундан кесип жалпак кылып. Сен болсо туурап сал. Алтынбекке канча конок келди ушул жерге? 100 чакты болдубу элек? Эсептеп көрбөп турмун, бир эсептеш керек экен. Кандай, мындайынан узунунан турайынбы же мындай кубик кылыппы? Кайсынысы көбүрөөк жакшы ошо? Билбейм, бул эмне салат жазып аткан боло берет, азыр бир нерсе болот да аягындачы. Мейли, мана анда узатасынан турайын, э? Мейли. Узундан. Бир жагын ойлоп коюш керек, анан жеңге да ыңгайлуу болуш керек. Үйдө бирок узун кылып салсаң, кийин вилка илешпей. Үйдө жеңеме жыргал болуш керек, э? Жолдошу профессионалдуу телевизиондук ашпозчу болсо. Анда санда үйдө тамак жасап калам. Бирок көбүнчө келинчегим жасайт. Анын колунан чыккан тамак аябай дандуу болот да. Эмнегедир. Мен мындай өзгөчө. Себеби биздин үйдө алтын шеф деген сөздүн мааниси такыр башкача, э? Ооба. Өзүң кандай тамакка көбүрөөк? Мен чынын айтсам, кайсы тамакты көбүрөөк жактырасың? Тойлордон салып берген тамак. Тойдон салып берген. Тойдон чын эле жигит кыздар салып беришет да. Ошону контейнерге көтөрүп келип эле жей берем үйдөн. Эми ал күндө болбойт да. Күндө болот. Күндө болот. Сен демек жолун билет экенсиң да. Мен көзүм тоюп калат да, могу ресторанда тамакты көрсөмчү, бир көрүп эле көз тоет, болду жебейм. Анан мен чынын айтсам, өзүм жакшы көргөн тамагым, жакшы жасаган тамагым бул жумуртка. Жок, жанагы мясо по-французски. Мясо по-французски. Өзүң жасайсың? Өзүм жасайм, аны жакшы билем. Духовкада. Духовкада, шашпай жасайм, же болбосо бир тоокту фольга менен жасаганды билем. Баягы көңүлүм жакшы болуп, бир конокко тосоордо ошону жасайм. Салаттардан цезарь жана башка салаттар жакшы көрөм өзүм. Бир жолу сенин үйүңө конокко барганда аны жасабадың го? Сиз келгендеби? Ооба, мен келгенде. Анда лагмачой бербедим билем. Айгүл. Раматлык, салтанат болуп барбадык беле үйүңө. Эсимде жок эмне тамак менен тосконумду, бирок эми ачка кетпесиңер керек да анда деле. Жок. Шорпо ичтик. Болду да. Шорпо ичтиңер болду да. Шорпону оңой эле жасайм да. Баягы орустар айтмакчы, левой, одной левой. Тамаша. Аны апам жазады да, э? Апам бар эле үйдө. Өзүдө апабыз кандай турат? Апам жакшы эле. Анан бир сонун мезгили келет экен адамдардын. Бир баласыныкына барып, бир жуман жашайт. Андан салык салып кетет.
Анан экинчи баласына барат, бир жума жасайт, биринчи баласынан алган салыкты экинчи баласына берип келет, ушундай. Мен өзүңүз түшүнүп тургандай салык төлөөчүлөрдөнмүн. Салык төлөп турасың. Салык төлөөчүлөрдөнмүн. Ар бир үй бүлөдө ушундай болот экен да. Бир бала калган бир туугандардын баарысын тартып турат кичине. Шүгүр да ал деле. Шүгүр, ал деле жакшы. Миргүл менен Гүлнара кошуналар. Алар экөө тең мыкты кожойкелер жана ар дайым үйдүн ийгилигине кам көрүшөт. Алар экөө тең үй бүлөлүк каржыны үнөмдөшөт. Бирок ар башкача. Ооба, мен акчаны үнөмдөгөнгө аракеттенем. Ошондуктан чайдын арзаныраагын тандайм. Мен да акчамды туура колдоном. Андыктан туура чайды тандаймын. Алардын ар биринин үйүнө бүгүн кечинде конок келет. Бирок Миргүл үйүнө келгенде алган чайынын салмагы аз, ичи бөксө экенин көрдү. А Гүлнара ишенимдүү чай коюп камына баштады. Миргүл чай сураганы кошунасы Гүлнараныкына чуркады. Көрдүңбү? Кутулары бирдей эле көрүнөт, бирок сенин чайың аз чыкты. Ар дайым салмагы так чайды танда. Анткени чемпион Кения Sunset чайы бул жөн гана жакшы чай эмес, а ар дайым туура жана ар бир кутудагы так салмак. Чемпион Kenya Sunset ар дайым таптак чай. Мен эсимде бар да, атам Москвага командировкага барып Иштеп туруңузчу, мен угуп турайын. Ооба, угуп турар. Ошол жактан оюнчук, да башка бир нерселерди, мисалы картошкадан чипсын ошондо биринчи жолу жеп көргөм да. Тим эле бир керемет, өзгөчө бир нерсе көрдүм. Ал чет мамлекеттен бери келген го, я? Андай жок болчу бизде. Москвада, анан Ташкентте бар болчу да андай нерселер. Суусундуктарчы азыр бар жерде эле сатылып атпайбы, капкарасы. Ал өтө зыян суу. Ошол себептен биз чай ичебиз. Пайдалуусу чай. Мүмкүн болсо чемпион. Мүмкүн болсо чемпион. Чемпион жөнүндө да бир айтып кетчү нерсе, бул эми ар ким чайды өзүнүн табитине жараша чайды тандайт, ким бирөө капкарараагы жагат, бирөө ачыраак кылып дамдайт. Анан кийин бул чемпионду биз жакшы бир сапатын белгилеп кетсек, кутусунда 500 деп жазган болсо, таразага салса 500 грамм болуп чыгат. Ошол себептен биздин көрөрмандарыбыз эгер чай ала турган болсо, текшерип көрсөөр болот деген сөз бар да. Мен чайды силе балалык кезде эстейм, Алтынбек. Ушул чайларды. Себеби кезегинде мен бала кезде ушул чайлардын момундай 5 капкагын чогултсак, бир лотерея билет берер эле. Ооба, бар эле. Ооба, ошол чайларды могул чемпиондун капкактарын чогултуп, лотерея билеттерин алмаштырчубуз. Анан менин апам бир крем утуп алган. Крем. Кандай крем? Колго сүйкөгөнбү, эсимде жок, бирок ошону. Бетке. Ооба, бирок ошону келип шаардан алып кеткенбиз. Сүйүнгөнүбүздү айтып багылат мен. Каякта турат эле ал кезде? Беловодскийде, азыр деле апам ошол жакта турат, Аксууда. Сен менен турат деп ойлоп атпаймынбы мен? Жок, апам жана салык салганы келгенде эле келип кетет. Сен анда жап-жалгыз жашап кантип тирикчилик кылып атасың? Аялың жок. Тойлордогу тамактар. Жап-жалгыз сонун эле тиричилик кылам. Болот экен ошентсе. Мурдараак айтпай белең анда. Жеңем айтпаңыз, бирок болот экен. Мурдараак айтпай белең деп. Чынын айтсам, бир эже бар. Ошол эже келип жардам берип үйдү жыйнап кетип турат. Болгон эле болду. Анан азыр эмне баары оңой да. Ошол эле бир эле кыйынчылык бар экен да. Ооба. Себеби машинкага салып койсоң көйнөгүң жуулат. Да башка машинкага салып койсоң идиш аяк жуулат, ушинтип эле оокат өтө берет. Баарын жеңилдетип коюшпадыбы азыр? Көйнөктөрүмдүн жакасы аппак, жакшы ütүктөлгөн. Ütүктөгөндү өзүм эле ütүктөйм. Өзүң ütүктөйсүң, Себеби бул интернатта өскөнүмдүн тескерисинче пайдасы. Жана айтып кетпедим. Ооба, тамак жасаганын билбейм, бирок ütүктөгөндү анан кийин жана эртең менен турганда сөзсүз түрдө керебеттин жыйналып туруш керек деген маселелердин баардыгы. Эртең менен туруп жуунгандай эле дагы, э? Ооба, ал жок, мындай бирдеке кем болгондой боло берем да. Төшөк жыйнабай келсең. Төшөк жыйналып туруш керек. Анан кийин шкафыңдагы, полкадагы Көчөдө кетип атасың. Бир нерсе туура эмес болгондой эле. Саат 2-3-төрдөн. Эмне болуп атам мен? Төшөк жыйнабай. Ошондой болот чын эле. Анан полкаңдагы кийимдердин баардыгы мондай түп-түз турушун керек. Ошол калып калганды баягы интернеттен себеп азыр келип тарбиячың урушат деп эле. Азыр деле келип тиги Гүлжамал жегел урушуп кетчүдөй боло берет мага.
ошо интернатта бирге окуган балдар менен катташып турасыңарбы? Катташып турам. Мен Бир мисалы сондай болуп каласыңар да. ооба, жана биздин кесиптешибиз бар, Урмат Борченов деген жигит. Урмат да силер менен окуган? Урмат менден 2 класс ылдый окуган, экөөбүз мындай коңшу эмелерде, бөлмөлөрдө жатар элек. Урмат мектепте окуп жүргөндө эле өтө таланттуу эле да. Мектепте окуп жүргөндө эле Урматтын адабият сабагынан окуган чыгармаларын, ырларын бизге өрнөк катары көрсөтчү керек. Уял берчүмүн. Жаман көрчүмүн. Жаман көрүүгө? Урмат чакырбай алам мен. Тамаша, мен аябай жакшы көрөм ал жигитти. Урмат, ооба. Урмат бизде окуган. Анан да сиз тааныгандардан ким бар? Николь Кидман. Брэд Питт болду, ушу төртөөбүз эле. Ооба. Жакшы, демек ошо интернаттын адресин, телефондорун да айтып койсоң жакшы болот окшойт кээ бир. Чүй облустук мектеп гимназиясы, Таждыбайлы, Больничная көчөсү 13. Телефон? Кабылдамадын телефону? Жок, аякта телефон жок. Телефон жокпу? Телефон демек, телефон бар. Мектептин директорунун телефону бар. Ал биринчи кабатта. 0772 деп баштайсың. Ал биринчи кабатта эле Бюкан жайын телефон. Анан бизде жана Кайрат деген бир досум бар эле. Биз 3-чү кабатта жатат элек да, Алтынбек. Мен эмне кылайын, айтып берейин деп атат. Сен айта бер. Анан жумуртканы талкалай бересиң. Мейли, жумуртканы деле ушундай кылып турайбы? Анан ал Кайрат деген жигит үйүнөн эски телефон аппарат көтөрүп келип Алтынбекке. Анан чердакка чыгып, Бюкан жайын чердактан түшүп аткан телефондук линиясын таап, анан биздин комнатага телефон өткөргөн. Биздин комнатага телефон өткөргөн. Анда биздин Воронцовканын номери шаардык номер эмес. Жеткен карабайсың. Анда Воронцовканын номери шаардык номер эмес эле. Шаар сыртындагы. Ооба. Анан Канчадан башталат эле? 0 31-32 ушундай. 31-32. Эсимде жок. Анан шаарга чалыш үчүн 0 аркылуу чалып, билесиз да, эски мен 0 аябай көп акча талап кылат. Анан бирок шаарга чалып сүйлөшө берет элек бизчи. Туугандарга чалып, айылга чалып, бизге эмне бекерди ал, Бюканжы билбесе болду деп. Эжеке счет келген сайын таң калат. Каяктан? Ошо линейкадан. Мен азыр деген эмелерим мурун телефонго 200-300 сом төлөсөм, азыр 1300-1400 болот. Эмне дармасаңар шыйрагын сырандырам деп. Анан бир жолу мен телефон чалып атам үйгөчү. Телефон чалып атсам эле Бюканжын үнү чыкты. Ким бул деди эле. Телефонумду резко койдум. Койдум да анан кийин бат-баттан жашырып эмелердин астына, матрастардын астына каттык. Bir 5 мүнөттөй директор, завуч бүт бар комнаталарды тинтип кирип келишти, издеп. Жүрөгүм чат азыр тапса өлдүм деп. Анан ошо телефонду өрттөп атканда кармап калдыңарбы? А мен мектептин президенти элемин да. Анан менден шекишкен жок, бул кылбайт депчи. Бюкан ошол мен болчумун, азыр айтып коеюнчу. Көрсө, мен аны кайдан билейин, көрсө параллельный телефон чалганда тигил телефон шыңгырайып турбайбы? Ооба. Ошондой билип калгам. Ошентип, анан ошол боюнча билинбей кеттик. Бюканжы айласы кетип, анан 0 өчүрүп салды. 0 өчүрүп салды, шаарга чала албай калдык. Анан ошо Аламедин районунун ичиндеги эле номерлерге чалуу мүмкүн эле да, внутренний депчи. Бала кезинде анча деле тентек болгон эмес турбайсыңбы? Бир тоо эле тентек болчумун. Эң катуу тентек кылганың эмне болду? Эң катуу тентек кылганым, билбейм, аны эмеден ашканадан нан урдап чечүбүз. Нан урдап. Өсүп аткан балдар ар дайым тамак жегиси келет да. Бирок катуу деле урушпаса керек. Бирок эме Айымхан деген ашпоз чечебиз бар эле интернаттачы. Бизди ушунча жакшы көрөр эле. Урдатпай өзү берчи. Ага жеткизбей эле. Ага жеткизбей. Аны Бюканжы аябай урушчу. Айымхан, сен интернаттын балдарын баарын бирдей карабайсыңбы депчи. Сен 5 баланы өзүнчө жакшы көрөсүң, калган 150сү эмне кылат деп. Калган 150сү. Бир бала кезиңде телеге чыгып ырдаган экенсиң. Ошол видеону көрүп калдым. Ошону айтып берчи, кантип ал жакка катышып калдың? Эмне себептен ушул ырды тандап ырдадың? Мен ал ырды мектептен эле окуп жүргөндө ырдачымын баса. Мен ал ырды ырдап бир жолу Майрам Акаева келген биздин мектепке. Майрам Акаеваны алдымда ырдап, Майрам Акаева ыйлаган. Ошол. Анан жакшырдайсың деп эле Айнор Олбековна деген биздин орус тил мугалими бар болчу. Ал эмеден телевидениеден жазып алыптыр. Мөлтүр булак деген конкурс жүрүп атат. Жакшы ырдаган балдар кыздарды чакырабыз депчи. Анан эжем байкуш орус тил мугалими, карабайсың, мугалимдер бизди балдарындай жакшы көрчү. Жазып келип айтты: "Эркинчик, ушул конкурска сен катышышың керек, мен сени өзүм апарам" деди. Анан алып барды. Анан алып барып тандап алды ал конкурстан бизди.
Анан барып катыштым, ырдадым, болду, ошо боюнча унутуп калыптырмын Алтынбек анычы. Ырдаганымчы, болду, жок, кача 90 канчанчы жылы. Кийинен бир каналы келиштим. Жок айттык эми. Анан Салиха Абирова деген эжер болчу режиссер. Аны айтты, мен сени билем деди Рыскылбеков. Мен сага бир эмем бар, сюрпризим бар деди. Анан мынтип эле бир диск көтөрүп келди. Анан салсам эле мен отуруп алып ыйлаганымды айтып калдым. Тим эле балалык кезге кирген. Ошо боюнча эле андан бери ырдабай деле калгам да. Анан аны биринчи ошол мамама көрсөттүм, ошол айна эжеге көрсөттүм, баары ыйлашты бир сыйрадан. Бардығын ыйлаттым. Ушу Мөлтүр булак деген жакшы эле конкурс болгон окшойт. Канча таланттар, мисалы мен тааныганда Жидеш да катышыптыр алып. О, Жидеш катышып гран-при алыптыр. Николь Кидман, Брэд Питт, Бейонсе, Уитни Хьюстон, Мирай Кэрри. ноткага катышкан. Жидеш, бирок тамашасы жок, Жидеш да катышкан болуш керек эле, ооба. Жакшы. Ошо Максат досубуз бар го, Тынаев. Ошонун кассетасы бар экен да. Же дискпи эмне бир жолу Максаттыкына барып калып көрдүк да ошону. Жидеш да бар эле. Максат да катышып ырдаптыр ал жака. Максат Тынаев да катышып турбу? Ооба. А по нему не скажешь, что он талантливый. По мне это сразу видно, что в детстве был талантливый. Бала кезинде тиит. Да. А Максат карасаң өзгөрүп кеткен. Максат ыр жазат азыр. Тамашалап атам. Максаттын жанагы Игорь Крутойдун «Любовь похожая на сон» деген ырдын кыргызча которуп койгондогусун карабайсыңарбы? Ооба. Миллион алых роз. Александр Волкодав ырдап атпайбы? Ооба. Миллион алых розду кыргызча которуп андан да сон чыкты, мага аябай жакты. Ой, таланттуу адамдар. Өзү ушундай болобуз деп койсун. Таланттуу адамдар өзү ушундай. Кудайым-ай. Болду да анда мен чай ичип турайын, э? Ооба, чай ичер. Чай ичер, болду. Азыр эми жүгөрү кошобуз. Жүгөрүдөн кийин майонез, туз, калемпир. Анан аралаштырабыз. Алтынбек, чынын айттыңызчы. Ушакка келип үйрөндүңүзбү тамак жасаганды? Жок, мен айтып калам жок болуш керек да. Үйдө биз 4 уулубуз да. Ага. Анан апама жардам бере турган эч ким жок мындай карасак. Анан атам айтып калчу эле. Бизде үйдө апабыз жалгыз кыз. Анан кийин бул эркектин жумушумун эркектер кылбайт деп туруп алсак, туура эмес болот. Биз жардам беришибиз керек деп айтып атып, бардыбыз үйдө идиш жууш керекпи, пол жууш керекпи, тамак жасаш керекпи, баарысын кылат элек да. Азырга чейин кээде эстеп апама айтып калдым да. Үйдө тим эле пылесос менен шыпыргы бар жокту жүй турган жууп, баарысын таптаза кылып туруп, апам жумуштан келсе күтүп атасың да. Тадан деп жазыра. Ай, Азамат, молодец, да, бир нерсе деп мактап коюп экенсе, апам келип. Жакшы. Могу жерди унутуп калыптырсың, э? Дегенде ушундай дук түшөт экен да. Азырга чейин эстеп күлүп калабыз. Ошентип атып барып эң оңойдон башталат да. Балам, мен жумуштан чыктым, картошка арчып кой. Же болсо тигин туурап кой. Суу асып кой казанга деп ичине Апаңыз иштейт анда. Апаңыз иштейт. Ооба, ал кезде. Мен мектепте окуйт элем. 4-5 класс. Сен майонез кошуп койбойсуңбу? Мейли. Бул майонезсиз. Мен айымда мону эмне дейт билесиңби? Билбейм. Эсте. Эсте? Мака дейт. Жүгөрүнү. Ооба, жүгөрүнү мака дейт. Авадеви яке дейт. Бул майонез. Майонезди үйдө жасаса да болот, оңой. Ооба. Жумуртка, май, кичине уксус, туз. Майонездин билесиз да келип чыгышын? Ооба. Эмнеден? Майоне деген шаардан деген турасызбы? Жок, Маяне деген шаардан. Франкфуртчада Маяне. Жок. Бул кадимки эле кыргыздын бул май эмес деген сөзү да. Май эмес деген. Май эмес деген сөзү. Бул Мен турасын сурап атат деп атпаймынбы? Аны кечинде тамактанып отурабыз, атам, апам болуп. Анан бир маалда апам баштады. Депчи, үшкүрүп. Апам не болду? Доллар өсүп кетти. Бирок апам доллар менен иштейт да. Доллар менен пенсия алат. Тамаша. мен ойлоп башка жердин жараны го деп. Доллар менен пенсия ала турансып же кредит алып доллар менен төлөп Жок, атат. Апам тим эле элдин алдында эле үшкүрүнүп баштады да. Ал киши акылдуу киши да өзүнүн доллардын өсүшүн мультипликативдик эффектин сезип атат да. Ооба. Доллар өссө башка оокаттар өсөт деп. Туура эле да.
Биз экөөбүз моторелка салабыз. Мындан ос тийебиз. Анан телеберүүбүздү бүтүрүп туруп, бүткөндөн кийин шашпай отуруп дагы жейбиз. Ушул эле дайым ойлой бересиң ушу телевизиондук программаларды. Бүтүп алгандан кийин бирөө кетти, өз калды деп анан кийин. Кашык менен жеген жакшы көрөм. Сенчи? Же вилка берейинби? Мен ооз менен жеген жакшы көрөм негизи. Кашыктын жардамы менен. Кашык жардам менен. Кана? Кана бисмилля. Ос тийчи. Кандай? Жакшыбы? Сонун болуптур. Чалгылачы жана ресторандардын ашпозчуларына бизден алышсын рецептин. Саталыбы? Мындайды билбейт болуш керек деп ойлойм мен. Ооба. Аяктан жумуртка менен ветчинаны кош. Ашпозчулардан мен жаш көрөт Эмил Жангеров деген. Дос бала бар. Үзбөстөн көрөт экен ар бир телеберүүнүчү. Болбосо өзү аты чыккан ашпозчу. Ооба. Жана Кремлевский кубокты жеңип келген да. Бирок мындай салатты чемпион чай менен ичпесем. Мындай салатты жасаганды билбейт бирок. Менюга киргиз деп айтып көрөт окшойбуз, э? Жакшы да. Кара, тез жасалат, оңой. Сонун болуптур. Нормальный. Бирок колдон келишинче туура тамактанууда майонезди азайтыш керек. Майонезди азайтыш керек. Мен бул салатка да эмне кошоп элем? Горчица бар го. Кичине кошуп койсо. Анан Азадым. Точно. Андай эмес, э? Эркеш. Сага чоң рахмат убакытта алып келгениңе. Сага мындай белек бар. Рахмат. Бул биздин башкы демөөрчүбүз чемпион Kenya Sunset сода маркасынан белек. Мына байкайсыңбы, кээ бир магазиндерге барып чай тандаганда, эми мен өзүм да айтып кетейин, мен анча-мынча чай тандаганды билбейм да. Кайсынысыны көбүрөөк эстетип турган болсо, же үйдө көргөн болсом, ошону алып кете берем. Бирок чай тандаганда бир нерсеге көңүл буруш керек экен. Кутулар ар кандай болот. Кээ бирөөсү бөксө, жоң болгон менен, кээ бирөөсү кичине болсо да салмагы бар. Ошол себептен мына могул жерде жазылып турабы 200 грамм деп. Таразага койсом, дагы 200 грамм чыгат. Эч кандай тактык деген сонун экен. Чоң рахмат, чоң рахмат сага. Чакырганыңыздарга. Эми дагы бир сураныч. Сага эркин микрофон берели, биздин көрөрмандарга 2 сөз айтып койсуң да. Бүгүн программанын аталышы кандай сонун болуп атат? Алтын шеф жана эркин конок, э? Болду. Мен баардыгыңыздардын коломтоңуздарда жылуулуктун, жакшылыктын оту күйүп турушун каалайм. Чогулган меймандар дастарконго чогулса, жакшы себеп менен салтанаттарга, самалыктарга чогулсун. Оорубаңыздар, аман болуңуздар. Буюрса, жакшы күндөрдө жүз көрүшүп туралык. Чоң рахмат Эркеш. Көрүшкөнчө. Колду бер. Рахмат. Эки перисти алып кетип бергиле. Муну ошону ороп берип салып кетели. Контейнер бергиле, муну салып берели. Баарын алып кетейин. Рахмат чоң. Ушун менен биздин телеберүүбүз соңуна чыкты. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар биринчиден, экинчисинен телеберүүнүн башында айтпадык беле. Курсаңар ток болсун. Колуңарды жууп жүргүлө. Ооба. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү чемпион Kenya Sunset чайы.